Ободо Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсү кыргызстандыктардын жашоосун алдыдагы жарым саатта баяндайбыз. Алдыдагы баяндар. Караңгылыкта чуркаган адам, кырсыктан көзү көрбөй калган Жалалдин Абдувалиевдин официанттыктан профессионалдык спортчулукка кеткен жолу. Башта ар жекшемби күнү жардамчы адамдын көмөгү менен чуркап жүрдүм. Өз алдынча чуркай албайт элем. Бир жумада бир жолу чуркачубуз. Мага жагып калды. Кочкордо караканиттер дооруна таандык жер астындагы күмбөз табылды. Бул сыртынан көрүп суктанууга мүмкүн эмес. Бул жерди терең, ошол 9,5-6 метрге чейин кадимкидей шагылдын баардыгын кесип, түз чуңкур кылып туруп, анан кышты кынашкан. 37 миллион сом оңдолуп жаткан Бишкектеги опера жана балет театрындагы айкелдердин тагдыры коомчулукта кызуу талкууда. Ордундан бир да скульптураны ремонтко жасаган болбойт, реставрация. Бирөө дагы жарабайт. Ошол үчүн баарын тең алып барып, ошол жерден кайра реставрация кылышат. Бишкек студиясында Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? Караңгылыкта чуркаган адам, бишкектик спортсмен триатлетчи Жалалдинди жакындары ушинтип атап коюшат. Төрөлгөндөн көзү начар көргөн Жалалдин мындан бир нече жыл мурун жарыкты таптакыр эле көрбөй калган. Бирок ал мындай тоскоолдукка моюн сунбай, спорт менен машыгып бир нече мелдештерде жеңишке жетишти. Жалалдин Абдувалиевдин эмки максаты Паралимп оюндарына катышуу экен. Аны сюжеттен толук көрөлү. Таң атпай стадионго келген Жалалдин машыктыруучусун күтпөй эле денесин кызытууга киришти. Сыртынан башка спортчулардан айырмаланбаган Жалалдин чуркоо техникасын мыкты өздөштүрүптүр. Каждое воскресенье бегал с помощью сопровождающих, так как я... Башта ар жекшемби күнү жардамчы адамдын көмөгү менен чуркап жүрдүм. Өз алдынча чуркай албайт элем. Бир жумада бир жолу чуркачубуз. Мага жагып калды. С ними бегали каждое воскресенье, и мне понравилось. Көздөрү тубаса катаракта. Жалалдин Абдувалиевдин көзү мындан 5 жыл мурун мас адам токмоктогондон кийин биротоло көрбөй калган. Бирөөнүн көмөгүнө муктаж болуп үйдө олтургандан жадаган Жалалдин кайрат күчүн чуркоо менен курчутуу чечимине келген. Когда я подрабатывал, меня побил один этот пьяный мужик, не за что, да, и... Официант болуп иштеп жүргөнүмдө мас адамдын келтеги кокустан көзүмө тийди. Травмадан кийин көзүмдүн оорусу күчөп кетти. Ошондо тамырынан же нерв талчалары зак жесе керек. Көрүүм тез эле начарлап кетти. Аябай депрессияга түшүп кеттим. Кыйналдым. Капаска камап койгондой эле болду. Видел, жил как обычный человек, и раз как будто тебя посадили в клетку, да, сидишь в коробке. Спорт менен машыгып, спортсмен болуу 3 саат түшүнө кирбеген каарманыбыз адегенде машыктыруучу таба албай кыйналганын айтат. Многие тренера просто отказывались. Көпчүлүк тренерлер көзү азиздер менен иштей албастыгын айтышып, баш тартып коюшту. Мен көзүмдүн көрбөгөнүнө көңүл бурбаңыздар, эч маселе жаралбайт деп түшүндүрүп, ишендирип жаттым. Это никаких проблем не создает. Акыры Жалалдинди триатлон боюнча машыктыруучу өз командасына кошот. Жалалдин азыр профессионал триатлончулардын катарында чуркоодон сырткары сууда сүзүп, велосипед да тебе алат. Чуркоодон кийин дароо бассейндеги машыгуулар башталат. Приготовились, лопатки съедем. Назад. Давай старайся попасть в минуту. Молодец. Тоже давай. Мурда сууда сүзүп көрбөгөн Жалалдин үчүн сууда машыгуу аябай оор болуптур. У меня это вначале была этот страх воды, фобия. Мен суудан коркчу элем. Азыр үйрөнүп калдым. Жакшы эле сүзүп аткандаймын. А так сейчас уже привык, так почти переборол. Плаваю вроде. Жакшы натыйжага жетүү үчүн тырышчаактык керектигин Жалалдин күнү-түнү жадынан чыгарбайт. Албетте анын бул сапатын тренерлери дагы өркүндөтүүгө кызыктар. Я с ребятами также работаю, как и... Мен балдардын баары менен бирдей иштеймин. Баары бирдей тапшырма алышат. Мен үчүн паралимпчилер менен курама топтун спортчуларынын ортосунда айырма жок. Бул баланын өжөрлүгүн айткым келет. Баштаганын аягына чыгарат. Кыйын болсо да максатына жетип, кийинкисине киришет. Пряником, где-то, палкой. Ошентип Жалалдиндин таңда башталган машыгуусу да аяктады. Эми кечинде вело машыгууга барат. Аны бир машыгуудан экинчи машыгууга талыкпай жетелеген максат 2020-жылы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына катышуу. Ага жетүү үчүн азиз спортчу эч бир тоскоолдуктан коркпойт.
Кочкор районунун Кумдөбү айылындагы археологиялык казуулардын натыйжасында жер астындагы күмбөз табылды. 2 бөлмөдөн турган бул имарат калдыгын археологдор 11-кылымга таандык деп божомолдоодо. Ал Тургай Махмуд Кашкаринин дүйнө картасында көрсөтүлгөн Кочкор башы шаарынын бегине таандык болушу да мүмкүн деп божомолдонуп жаткан байыркы күмбөздүн казуу иштерин кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып тасмага тартып келди. Кочкор районундагы археологиялык казуу иштерин тарыхчы, археолог окумуштуу Кубат Таабалдиевдин жетекчилиги астында жүрүп жатат. Ушул тапта тарыхый жай толугу менен ачыларына аз убакыт калды. Жайдын узуну 9, туурасы 5 метр экен. Жана жер астында атайын курулуп, кыштары сыртынан эмес, ичинен кынапталып салыныптыр. Ушундан улам археологдор күмбөз шаардын өкүмдарыныкы болушу мүмкүн деген алгачкы жыйынтыкка келип жатышат. Эгер тарыхый божомол аныкталса, жайды музейге айлантуу зарыл деген сунуштар дагы айтылууда. Бул эстелик музейге айландырганда оорчулуктарга дуушар болобуз. Себеби бул эстеликтин ичинен көрүп суктануу үчүн курулган. Бул сыртынан көрүп суктанууга мүмкүн эмес. Бул жерди терең ошол 9,5-6 метрге чейин кадимкидей шагылдын баардыгын кесип түз чуңкур кылып туруп, анан кышты кынашкан. Мына ошол кышты кынап ичинен кыноонун эң мыкты үлгүлөрүн биз бул жерден көрө алдык. Ушунчалык тегиз тизилген. Буга чейин айрым тарыхчылар жаңы казылып жаткан архитектуралык жай байыркы шаардын калдыгы болушу керек деген пикирлерди айтып келишкен. Ал эмес байыркы Суяб шаары деп так кесе айткандар да болгон. Бирок илимий изилдөөнүн жыйынтыгы менен бул жер астында атайын салынган күмбөз экени, жанында эч кандай курулуш жок экендиги аныкталган. Быйылкы казууларда биз жаңы технологияны колдондук. Биздин өтүнүчүбүз менен Москвадан казуу башталардын алдында адистер келип, лаза деген аппарат менен жердин алдын сканерден өткөрүп беришти. Бизге так айтышты. Ошондон кийин биз оор жерлерин техника менен алганда көп кыйналган жокпуз. Ал эми могу түштүк тарабынан биз келечекте ошого кире турган тепкичтин ордун табышыбыз мүмкүн. Бул аймакты жергиликтүүлөр сайыз убагында айдоо аянты катары пайдаланчу экен. Кийин айыл башчы кокустан тарыхый табылганы көрүп калбаса, бул эстелик дагы эле жер астында катылып жатыр элек. Анан 1980 жылдын орто чендеринде дагы кошумча жерлер өздөштүрүлүп, анан колхозго кой мал бакчы дал кести. Анан ошого сенаш жасаш үчүн бул жерди 100 тоннага ылайыктап туруп, бул жер чуңкур казылган. Бульдозер менен. Анан чуңкур казылганда таш чыккан. Андан ары тереңдетпей токтотуп коюшкандагы мунун үстү көп жылдар бою сенаш жасаган чуңкур болуп келген. Бул археологиялык эстеликтин алгачкы белгилери 1991 жылда алып, андан бери каражат маселеси чечилбей келген. Быйыл гана долбоор эл аралык уюм тарабынан колдонуп, казуу иштерине Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери тартылган. Издеген салада негизи бизде ар кандай багыттарды тандап койдук университетте. Менин багытым орто окумдар, анан Караханиптер доор болчу. Караханиптер доорун укканда аябай кубандым. Өзүңөр көрүп тургандай, бул турак жай орто окумдарга таандык. Кыргызстанда биринчи ислам мамлекети болгон Караханиптер. Биздин өлкө үчүн ар кандай бай мурастарды таштап кеткен. Көрүнүп тургандай эле Бурана, Өзгө мунарасы. Булар албетте Караханиттердин эстелиги болуп эсептелет. Биздин азыр казылып жаткан турак жай дагы алардын катарына кирет деген ишеничтебиз. Акыркы жылдары Кочкордо бир катар тарыхый жайлар табылды. Окумуштуулар азыр казылып жаткан күмбөздүн тарыхы терең изилтелсе, алдыдагы 3 жыл ичинде тарыхый архитектуралык эстелик деген макам берип тарыхый жай катары ачылышы зарыл деп жатат. Эгер мындай сунуштар ишке ашса, орто кылымга таандык эстелик жайларды көрүү жана изилдөө үчүн келген туристтердин саны артышына жана жергиликтүү элдин намысын көтөрчү жай болуп калышы ажеп эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Бишкектеги Улуттук академиялык опера жана балет театрынын фасадында турган айкелдер эсиңиздеби? Соңку күндөрү соц тармактарда ошол скульптуралык ансамбль талкаланып жатканы кызуу талкуу жаратты. Мындан улам Азаттык театр жетекчилиги менен ремонт жасап жаткандарга кайрылып, айкелдердин кийинки тагдырына кызыкты. 1 жылдан бери оңдоп түзөтүү иштери жүрүп жаткан опера жана балет театрынын жетекчилиги атактуу Ольга Мануилованын колунан жаралган айкелдер 45 күндүн ичинде кайра жасалып, ордуна коюлаарын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайтып бериптир. Аны бирге көрөлү.
Улуттук опера жана балет театрынын имараты акыркы жылдарда кыйроо абалында турганы айтылып келген болчу. Былтыр 2016 жылы аталган маданий очокту калыбына келтирүүгө мамлекеттен 37 миллион 400 миң сом каралган. 1955 жылы пайдаланууга берилген театр имараты мамлекеттин архитектуралык тарыхый маданий мурасы болуп эсептелет. Ал оңдоп түзөтүү учурунда баштапкы калыбынан өзгөрбөшү шарт. Бирок тиешелүү жетекчилер имараттын чатырына коюлган айкелдерди өз ордунан калыбына келтирүүгө мүмкүн болбой калганын айтып жатышат. Бетондон салынгандан кийин 55 жылы андан бери канча 63 жыл өтүп кетти. Бетондон салынган. Ичи темир арматура. Арматура деген дат басат да бүт барты. Ошо дат басканда бартын уже кармайлбайт эчтекени бүт барты. Аны бартын ошол үчүн чыгарып бүт скульптураларын бартын. Ордундан бир да скульптураны ремонтко жасаган болбойт, реставрация. Бирөө дагы жарабайт. Ошол үчүн баарын тең алып барып ошол жерден кайра реставрация кылышат. Бүт баарын жашынакай бул киши айтып берет, кандай технологиясын бүт баарын тең. Анан кийин кайра жашынакай 45 күндүн ичинде жасаш керек булар. Договор боюнча 45 күндөн кийин Кудай буйрса октябрь айында алып келип жашынакай жапжаңы ошол эле бойдон копиясы жапжаң кылып жаркыратып коюп коебуз. Театр фасадындагы скульптураларды жаңылоо боюнча тендерди Рус өмүр жоопкерчилиги чектелген коому жеңип алган. Аталган ишкананын жетекчиси эми театрга сөз болуп жаткан эстеликтердин түп нускасы эмес, көчүрмөсү коюларын. Ал атайын адистерден түзүлгөн көркөм кеңеш тарабынан тыкыр текшерүүдөн өтөрүн айтты. Пайдек куской болуп чыгыш керек эле. Ал убакта билбейм кандай принимать эткендер, билбейм ичинде болгон мусор толтуруп салыптыр. Ошого биз полностью белинен кестик, бутунан кесип отуруп, бетонду снимать этип, каркасын айтты. Ичинде каркасты кесиш керек. Кеспесек болбойт. Ошентип кесип чыгарып, мына талкаланды деген ошондон. Сөз болуп жаткан скульптуралык ансамблдин автору кыргыз эстеринин эл сүрөтчүсү Ольга Мануйлова. Мында айкелчи өз чыгармасы аркылуу улуттук музыка менен классикалык музыканын айкалышын жана бий өнөрүнүн сулуулугун баяндап, шаар тургундарын театрга чакырып тургандай элести берген болчу. Бул жумуш жөн жасалбайт да. Анткени бул архитектурдук памятник болгондон кийин, архитектурдук эстелик болгондон кийин бул жерден көптөгөн комиссиялар, көптөгөн согласованиядан өтөт. Кайсы цвет менен кылабыз, кандай эметебиз, кандай штукатурка кылынат, кандай терезелер коюлат, кайсы материалдан жасалат, андай эмне деп. Анын баарын тең бизде технадзор деген бар, архнадзор деген бар, авторский надзор деген бар. Өз баары тең күнөө карап турушат. Кандай жасалып атат, эмне жасалып атат, бүт баарын текшерип. Былтыр имаратка бөлүнгөн 37 миллион сомдун 14 миллиону которулуп, быйыл калган жумуштар аткарылып жатат. Мекеме жетекчилеринин айтымында театр быйыл октябрь айында жасалып бүтүп, көрүүчүлөрүн күтөт. Данестеге сиз да сунуш жазыңыз, кызыктуу каармандар тууралуу видео жөнөтүңүз. Байланышуу жолдору Азаттык ЧК.org сайтында бар. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз көрүп жаткан Азаттык радиосунун Данесе телепрограммасы эми программанын экинчи бөлүгүндө. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда орточо айлык акы 14 000 сомду түзөт дейт. Мындай айлык жашоого жетеби деп Азаттык элге суроо салды. Тамак ашка, квартирага, мектепке эметебиз. Ушуну жетпейт. 11-12 табам. Бир жыл мурда Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн наат болгон кыздарды Орусиядагы журтташтар көкүрөк жарган ырлары менен эскерет. 100-200, 100-200, мүмкүн 1000, каргыш тийгир, сен канчанчы табытсың, кимдин азыр чарта айрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарыктан. Комуз менен гитарды жакшы көргөн испандык музыкант Гилем Пересквер кыргызстандык жаш гитарчыларга мастер-класс өткөрдү. Эгер гитара ойносоң комузду деле чертсе болот экен. Бирок кыргыз катары эмес. Мен болсо видеодон көрүп аларга окшоштурганга аракет кылдым. Алар эмне кылса, мен да ошону аткам. Аябай кызыктуу инструмент.
Көрөрман, сизге суроо. Сиз бюджеттик мекеме уюмдарда иштегендер канчалык айлык алат деп ойлойсуз? Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда орточо айлык акы 14 000 сомду түзөт экен. Азаттыктын кабарчысы Бекзат Бектурган Бишкектин тургундарына баянаңыз 1 айлык жашооңузга жетеби деп суроо салып, жооп алды. Угуп көрөлү, жетер бекен. Үч кызым менен квартирада турам, тамак ашка, квартирага, мектепке эметебиз. Ушуну жетпейт. 11-12 табам. Ошол. Батирге канча төлөйсүз? 4 000. Свет менен кышында 5 000 болуп калат. Үч балага кетет. Полный кийим кылсаңыз 15 000ге жакын кетет. 15 000 сомду бир айда таба аласызбы иштеп? Же жолдошуңуз өзүңүз? Жолдошум жок, таба албайм. Бирок өзүм бир айында бир цехта иштейм. Бир айда 3 000 табам. Şu baldarıma ak köynök, şığım ve tufli aldım. Болду, баарын алып жетиштиңизби? Yok, yetişken yokum dağı. Акча жетпей калдыбы? Жетпей kaldı. Hazır ökönü dayardadım, dağı ökönü dayardaşım gerek. Ошондо жалпы канча акча керек болду сизге? Mağa şonda bir 10 000'den aşağı akça gerek buldu. Кантип табасыз эми ал акчаны? Бир айда табасызбы ошол акчаны? Yok, men taba albayım, bunu baldarım Rusya'dan jönötөт да. Эртең менен кечке чейин иштейбиз. 4 000 алабыз да, бир айда 4 000га иштейм мен. Турусын айтса 4 000 бизге жетпейт бир айгачы. Анан эми эптештиребиз. Адам будан карыз алып, бирисине берип ошентип кутулуп иштей беребиз. Канча алсаңыз жакшы жетмек, өзүңүз каалагандай? Мен квартирам 3 000ден жашайм. Ошондо мага бир 5 000 болсо жетет го. Мисалы менин семьям 7 кишибиз. Уулум 10 000 сом алат. 10 000. Уулуңуз каякта иштейт? Резиденцияда мал багат. Ошол эки 10 000 сом жарым айга эле жетет. 14 000 эле бир айга жетпейт. Меники андан төмөн. 14 000 сом негизи жетеби биздин карапайым калк үчүн жашаш үчүн? Эгерде орто деңгээлде 14 000 сом болсо, анда жакшы эле болот эле, бирок менин оюмча андан төмөнүрөөк. 14 000 албайт инем. Орто эсеп менен алганда биздин айлыктар 5 000 6 000 болот. Шаарда эмес, айылда да жетпейт ал. 14 000 сом азыр айлык жок да, андай айлык. Кайда бар андай айлык? Эч кандай 14 000 сомдук айлык эч жерде жок азыр. Азыр мына өкмөттүн жанында турабыз, балким өкмөттөгүлөр алаттыр. Мүмкүн алаттыр алар. Биз карапайым калкта 14 000 алганда эч ким жок азыр. 14 000 деген действительно ишенбейм, анда айлык бизде жок болуш керек, анда 14 000 деген. Средний где-то 5 000ден 10 чейин кетет го дейм. Эми статистика айтып атканда мен ишенебиз да. Сиз өзүңүз каякта иштейсиз? Жогорку кеңеште өдүм. Жогорку кеңеште айлык канча? 14 000ден көбүрөкпү? Же ага жетпей калабы? Меники ошого жетип калат да, меники средний ошондо болуп калат да. 14 000 негизи 14 000 эмес, эми азыр эмеден айта албайм дечи, конечно. Ага макул, бирок 14 000 Бишкекте бир айлык жашаганга жетеби? Бутту кенен касып, эттен сугуна жеп жашагангачы? Этти сугуна эмес эле, карачка жегенге деле жетпейт го. Эгерде балдарың болсо, анан кийин мектепке мисалы үчүн садикелер среднем 7 000 төлөп атышат кээ бирлер. Анан жарым акчаңды бир баланын садигине кетет, андан кийин балаң бар, андан кийин өзүң деле тамак жейсиң, анан келинчегиң тамак жейт. Жетпей калат го. Жогорку кеңеште иштегендер деле карапайым калк ошол эле кыйналып эле жашап атышабы? Ооба да. Жумушсуздук жарыбага маяна турмуштагы тартыштык мажбурлап бөтөн мамлекеттерде иш издеп чыгып кеткен замандаштарыбыз миңдеп саналат. Алардын жарым миллиондон ашыгы Орусияда. Мигрант жердештерибиздин 14-үнүн өмүрүн былтыр так ушул маалда Москвадагы басмаканада чыккан өрт алып кеткен. Шейит кеткен кыздардын келечек үмүттөрү менен кыйраган тагдырларын мигранттык түйшүктүү Орусияда иштеп жүргөн журтташ акындарыбыз ырга салып жоктошкон. Алар көкүрөк жарган ыр саптарын өзүлөрү окуп беришти.
каза болду. Канча кыргыз чүрөгү, алыс жерде ичер суусу түгөндү. Жер кучактап, сыздап ыйлап артынан, ата энеси, бир тууганы бөбөгү. Жер силкинди, энайын көргөндө, жүрөк таабайт муздак дене көргөнгө. Ата журтуң сени тирүү күттеле, кол да барбайт жер түбүнө көмгөнгө. Күттү эне, селкелердин сүйгөнү, 14 кыздын чырактары бүтөчтү. Тилсиз жоорт бир мүнөттө жалп этип, тал чыбыктай өмүрлөрдү түгөттү. Ал гүлдөр жашыл кырда өсөр эле, күн тайып ак жүздөрдөн кетер эле. Көр тирилик кесепети тийбесе эгер, колдору бактаалайга жетер беле. Оалар ар бир үйдүн куту болчу, жүрөккө эң жагымдуу ырлар толчу. Караган көздөр тойгон аруу ажар, жаштыктын эми ачылган бүрү болчу. Оалар дүйнө салды сезбей жүрөк, алыстан туулган жерге жетпей күсөп. Тагдырдын таш боордугу жанды эзип, ар бирин эстеп сай сөөк, өзөк күйөт. Ошол күн жердир чочуп онтоду бейим, канчалар жан дүйнөсү какшады дейм. Капшыты канча жандын кемип калды, жүрөктөр чыр түзүлүп буулгандай дем. Кайгы болду угулган соң кулакка, кыздар күйүп кырчындай жаш куракта. Жараткандын жазганында болсо да, күйөт тартып жүрөк ыйлап турат да. Бири эже, бири мага карындаш, кантип анан кабыргалар кайышпас. Эне болмок кыргызга ул төрөгөн, кайран өмүр учту артка кайрылбас. Келген эле иштеп акча табам деп, ата энеме кылсам экен жардам деп. Энекеси жан дүйнөсү жанчылып, кала берди ыйлап балам деп. Энекеси жан дүйнөсү жанчылып, кала берди ыйлап балам деп. Жүз 200, мүмкүн 1000 каргыш тийгир, сен канчан чытабытсың. Кимдин азыр чарт айрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарык күн. Ушул жерге кан сураган, жан алган, кандай максат сенап келди жетелеп. Камгагымай калдаңдаган шамалдан, көчөтүм ай көөнү бакка көчөлек. Кимелең сен, атасыңбы, энесиң, же баласың, үйдө жалгыз чырактай. Кимдин азыр өрттөп жатат денесин, тирүү калган, айып өзүн чыдатпай. Тирүү калган, сени тирүү билгендер, эзет өзүн, эчен жылдар эсин жейт. Сенап келген кул жолдорду бул жерге, сенап кеткен жолдор эми кечирбейт. Эл бийлеген бектин, байдын, жакшынын катасы сен, бирок алар билишпейт. Өз кайгысын көрбөгөндөр бактылуу, төмөн турган төмөндүктү бийиктейт. 100, 200, мүмкүн 1000 каргыш тийгир, сен канчан чытабытсың. Кимдин азыр чарт айрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарык күн. Эми көрсөтүүнү маек менен уланталы. Өткөн жумада Бишкекке испаниялык виртуоз гитарчы, музыкант, Барселонадагы Лесео консерваториясынын профессору Гилем Перес Квер келди. Ал гитар кайрыгынын 500 жылдыгы деген музыкалык кече өткөрүп, кыргызстандык жаш гитарчыларга мастер-класс уюштурду. Гилем Перес Кверди бизде колдон чыгарбай данистикке чакырып сырын тарттык. Саламатсызбы, Гилем Перес Квер мырза? Гилем мырза, ошол Бишкекте концерт, ошондой эле мастер-класс уюштуруп жатыпсыз. Эмне үчүн Бишкекте уюштуруп жатасыз? Бул идея каяктан туулду? Мен Кыргызстанда 1,5 жыл мурда болгом. Мен бул өлкөнү жана элин сүйүп калдым. Ошон үчүн мен кайрадан бул жердемин. Көптөгөн досторду күттүм. Ошол адамдар мастер-класс, концерт өткөргөнгө көмөк көрсөтүштү. Демек, экинчи жолу келатат экенсиз Кыргыз. Мен кайра Кыргызстанга келгени даярданып жатып ойлонуп көрдүм. Эмне үчүн бир нерсе уюштурбайм деп.
with my guitar. Студиябызда дагы бир конок бул Келем мырзанын иш-чараларын уюштурууга жардам берип жаткан бишкектик музыкант Эвелина Лысенко. Саламатсызбы? Здравствуйте. Эвелина айым, маэстронун музыкалык кечеси жана мастер-классы тууралуу да айтып кетсеңиз. Ну, в первую очередь, я бы хотела, если мне дали слово. Биринчиден маэстрога терең ыраазычылык билдирип кетейин. Музыкант акысыз концерт койгон аз келгенсип, мастер-класс өткөрүүнү өзү сунуштап отурушу бул аябай кымбат белек деп ойлоймун. Экинчиден, кечеги өз салымын кошкон алматылык музыканттарга жана консерваториянын окуучуларына рахмат айтар элек. Мастер-класстарды жана концертти өткөрүүгө уруксат берген улуттук консерватория жетекчиси Муратбек Бегалиевке рахмат айтабыз. Ошондой эле Ололу арт долбооруна да ыраазычылык билдиребиз. Алар чоң маалыматтык колдоо көрсөттү. Чтобы как можно больше людей смогло посетить это мероприятие. Келем мырза, сиз жөнүндө сүйлөшсөк, сиз каяктан болосуз, музыкага кантип аралашып калдыңыз? Деги эле ушул гитара музыкасы, кимдерди даңктайсыз, кандай музыкаларды чертесиз? I came from Barcelona, Catalonia, Spain. Мен Барселонадан болдум. Бизде Испанияда, анын ичинде Каталонияда гитара улуттук аспапта эле. Менин атам берилген меломан. Ошондон уламбы мен да музыканттык окудум. Испанияда гитара абдан популярдуу. Бишкектеги музыкалык кечеде мен тарыхый кенен гитар чыгармаларын аткардым. Анда Ренессанстан баштап классикалык мелодияларга чейин жаңырды. Келем мырза, ойнап бербейсизби анда биздин студияда Данис деген көрөрмандар үчүн? Sure. Bravo. Рахмат. Thank you. Кыргызстандын инструменттеринде ойноп көрдүңүзбү? Мисалы, комуз. Of course. Yeah. I have one. You play in комуз? I play kurmuz as a guitar player, can play a kurmuz. Эгер гитара ойносоң, комузду деле чертсе болот экен. Бирок кыргыз катары эмес. Мен болсо видеодон көрүп аларга окшоштурганга аракет кылдым. Алар эмне кылса, мен да ошону аткардым. Аябай кызыктуу инструмент экен. Мага абдан жакты. It's very interesting. Ушундай кызыктуу маек менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Бизге кызыктуу каармандар болсо сунуш жөнөтсөңүз болот. Биздин WhatsApp номери 0550 98 87 55. Программаны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык видеотекабыз Азаттык Чекит.org сайтыбызда. Эсен туруңуздар.